Hazreti Lut aleyhisselam İbrahim aleyhisselamdın bir tuğanı Harandın oğlu. Hazreti İbrahim aleyhisselamga iman keltirip, al menen hicrat tağırағы saparga çıkkanlardan bolған. Lut aleyhisselam ibadatçıl, beрешен, sabırдуу, takıba жана меймандос пайгамбар эле. Kur'an-ı Kerim'de atı 27 жолу kelgen. Kur'anda ağa höküm jana ilim berilgeni, salihterden bolgondугу жана Allah'tın ырайымына kabul alıngandığı bildirilgen. Sodom jana Gomorre şarında жашаган Lut qoomuna пайгамбар болуp жөнөтүлдү. Sodomduklar çekten aşkan jana ahlaksız qoom boluşkan. Buttарга sığınıp Sodomия сыяктуу тагыраагы гомосексуал эркек менен эркектин жыныстык катнашуусу сыяктуу келесоолуктарды кылышат болчу. Бурдагы коомдордо болбогон гомосексуалдык жана ар түрдүү ахлаксыздыкты жасашкан коом болчу. Содом Палестина жана Иорданиянын жанында дүйнөнүн эң төмөн жери болгон Лут көлү болгон жерде. Бул коом болжол менен миладийден мурунку 1800-жылдарда жашашкан. Лут коому да эскертүүнү олуттуу көрбөй четке кагышты. Биз аларга таш жаадыра турган бороон жөнөттүк. Бирок бир гана эрте таңда Луттун үй бүлөсүн ырайым кылып сактап калдык. Ким бизге шүгүр кылса, мына ушундайча сыйлык беребиз. Чындыгында Лут аларга келе турган апаат тууралуу эскерткен болчу. Алар болсо шектенишип жалганга чыгарышкан эле. Лут пайгамбар Ибрахим алейхиссалам менен бир дордо жашаган. Hazreti Lut İbrahim aleyhisselamga кошуна коомдордун бирине элчи катары жөнөтүлгөн болчу. Бул коом Куранда эскерилгендей, ал күнгө чейин дүйнө жүзүндө болуп көрбөгөндөй бузукулукту, гомосексуалдык кылмышын жасап жатышкан. Лут алейхиссалам бул бузукулуктан баш тартууларын айтып, Аллахтын эскерүүлөрүн айтканда, аны жалганга чыгарышып, пайгамбарлыгын четке кагышып, бузукулуктарын болсо уланта беришти. Мунун себебинен ал коом коркунучтуу азапка дуушар болушту. Лут алейхиссалам жашаган бул шаардын эски тарых баракчасында келген аты Содом. Кызыл деңиздин түндүгүндө жайгашкан бул коомдун кудум Куранда келгендей жок кылынганы аныкталган. Археологиялык изилдөөлөрдүн жыйынтыгында шаар Палестина жана Иорданиянын чегинде созулган Туз көлүнүн айланасында болгону ачыкка чыкты. Бул апааттын издери, калдыктары жөнүндө сөз кылуудан мурун Лут коому эмне үчүн мындай апаат менен кыргынга учураганы жөнүндө сөз кылалы. Куранда Лут алейхиссаламдын коомуна эскертүүсү жана алардын ага болгон жообу ушундайча баяндалат. Лут коому да пайгамбарларды жалганчылык менен айыптады. Ошондо алардын тууганы Лут мындай деди: Аллахка каршы келүүдө Аллахтын каарынан коркпойсуңарбы? Акыйкатта мен силерге жиберилген ишенимдүү элчимин. Аллахка каршы келүүдөн корккула жана мага моюн сунгула. Ал үчүн мен силерден акы сурабаймын. Менин акымды берүү бир гана ааламдардын эгесине гана таандык. Дүйнөдө көптөгөн аялдар туруп, эркектер менен кошуласыңарбы? Эгеңер силер үчүн жараткан аялыңарды таштап карабай коесуңарбы? Акыйкатта силер бузуку чектен ашкан элсиңер. Алар: эй Лут, эгер тыйылбасаң, албетте журтуңдан куулуп кетесиң, дешти. Лут: албетте мен бул кылыктарыңарды жаман көрөм, жийиркенем, деди. Аларды туура жолго чакырган Лут алейхиссаламга алардын жообу кайрадан аны коркутушкан эле. Алар да туура жолду көрсөтүүсүнөн улам Лут алейхиссаламга ачууланып, аны жана ага иман келтиргендерди сүргүнгө айдоону каалап жатышты. Башка аяттарда окуя мындайча баяндалат: Лутту пайгамбар кылып жөнөттүк. Ал коомуна айтты: кантип силер мурдагы жер жүзүндөгү эч бир коомдордо болбогон ушунчалык ыпыластыкты жасайсыңар? Чындыгында силер аялдардын ордуна эркектерге кумарлануу менен келесиңер. Силер чындыгында чектен ашкан бузуку коомсуңар, деди. Бирок анын элинин жообу төмөнкүчө болду. Аларды, Лутту жана досторун шаардан кууп чыккыла. Алар өздөрүн
тазасынган адамдар деп айтуудан башка эч нерсе болбоду. Лут алейхиссалам коомун ачык бир түрдө туура жолго чакырып жана алар түшүнө тургандай эскертип жатты. Бирок коому эч бир эскертүүсүн укпай, Лут алейхиссаламды четке кагышып, ал айткан апаат азабын жалганга чыгарууну улантып жатышты. Лутка келсек, ал коомуна айткан эле: силер чындыгында мурда ааламда эч бир эл, эч бир адам кылбаган уятсыздыкты кылып жатасыңар. Силер эркектерге жакындайсыңар, уруксат берилген жолдорду жабасыңар, кесесиңер. Чогулуштарыңарда жаман иштерди жасайсыңар. Анын элинин айткан жообу: эгер чынчылдардан болсоң, анда бизге Аллахтын азабын алып келчи көрөлү гана болду. Коомунан бул жоопту алган Лут алейхиссалам Аллахтан жардам сурады. Лут: эгем бузулган коомго каршы мага жардам бер деп дуа кылды. О эгем, мени жана менин үй бүлөмдү булардын кылыктарынан куткар деп дуа кылды. Лут алейхиссаламдын каалоосун аткарып, Аллах адам кейпиндеги эки периштени жөнөттү. Ал периштелер Азирети Лутка барардан мурун Ибрахим алейхиссаламга барышкан болчу. Азирети Ибрахимге кемпир болгон аялы бала төрөп берерин сүйүнчүлөгөн элчилер чындыгында эмне үчүн жөнөтүлгөнүн да ачыкташты. Бузуку Лут коому жок кылынат эле. Ибрахим: силердин келген максатыңар эмне, эй элчилер деп сурады. Биз бузулган, чектен ашкан коомго жөнөтүлдүк дешти алар. Чоподон болгон таштарды алардын үстүнө жаадыруу үчүн, ал таштар чектен ашкандарды жазалоо үчүн белгиленген. Бир гана Луттун үй бүлөсүнө зыян келбейт, алардын баарын куткарабыз, бир гана аялынан сырткары. Биз аны да ал жерде калуучулардан кылып койдук. Элчи болуп милдеттендирилген периштелер Ибрахим алейхиссаламдын жанынан чыккандан кийин Лут алейхиссаламга келишти. Элчилерди тааныбаган Лут биринчи аларга зыян келип калуусунан коркту, кийин аларды Аллах жөнөткөнүн түшүндү. Элчилерибиз жаш жигиттердин кейпинде Лутка келген кезде Лут тынчсыздана жана кайгыра баштады да, чындыгында бул оор күн деди. Элчилер Луттун үйүнө келген кезде Лут аларга: силер чындыгында тааныш эмес адамсыңар деди. Ошондо алар: ооба, бирок биз алар ар дайым шектенип боюн сунбаган нерсени алып келдик. Сага даана чындыкты алып келдик. Биз чын айтып жатабыз. Дароо өзүңдүн үй бүлөң менен түндүн бир окумунда жолго чык жана алардын артынан бас. Силердин эч кимиңер артыңарга да кайрылып карабагыла жана белгиленген жерге жеткенче токтобогула дешти периштелер. Биз таң атканда ал күнөөкөрлөрдүн бири да калбай кыргын боло тургандыгы жөнүндө кабар бердик. Ошондо коому Лут алейхиссаламга конок келгендиги жөнүндө кабар алышкан болчу. Бул конокторго да ыплас иштери менен жакындоодон уялышкан жок. Луттун үйүнүн айланасын куурчап алышты. Конокторунан уялган Азирети Лут коомуна мындай деди: булар менин конокторум, абийиримди төкпөгүлө, мени уялтыра турган бир иш кылбагыла деди. Аллахтан корккула, мени шерменде кылбагыла. Алар: биз сен дүйнөдө эч кимди коргобо деп тыйбадык беле дешти. Лут: аттиң, менин силерге өтө турган бийлигим же таянычым болгондо кана деди. Коноктору болсо Лутка Аллахтын элчилери экендиктерин эстетип мындай дешти: эй Лут, чындыгында биз эгеңдин элчилерибиз. Алар сага эч качан тиеш алышпайт. Түндүн бир окумунда үй бүлөң менен дароо жолго чык. Жубайыңдан башка эч кимиси артта калбасын. Анткени келе турган апаат ага да жетет. Алардын убактысы таң убактысы да жакын эмеспи? Ал шаардын элинин бузукулугу акыркы чегине жетиши менен бирге Аллах периштелерди себеп кылып Лут алейхиссаламды куткарды. Таң эртеда Азирети Лут эскерткен азап коомго жөнөтүлдү. Айрыкча алар анын
Луттун конокторунан жийиркеништүү нерселерди талап кылышты. Ошондо алардын көздөрүн сокур кылып салдык. Мына эми азабымдын жана эскертүүмдүн даамын таткыла. Таң эрте менен алар түбөлүктүү азапка кабылышты. Аяттарда коомдун жок болушу ушундайча баяндалат. Ошондо күн чыгаарда аларды катуу бир үн кармады. Биз ал жерди үстүн астына кылып көмкөрүп салдык. Үстүлөрүнө болсо чопо таштарды жаадырдык. Чынында кыраакылар үчүн мында сабак алчу нерселер бар. Карагыла, ошол урандылар дагы деле жолдун үстүндө турат. Аларга апаат маалы келген кезде ал жердин үстүн астына келтирдик да бышырылган таштарды тынымсыз жаадырдык. Бул эгеңдин алдында белгиленген эле. Мындай апаат залымдардан узак эмес. Анын калгандарын да кыйратып жок кылдык. Аларга болуп көрбөгөндөй жамгыр жаадырдык. Эскертүү берилгендердин жамгыры кандай гана жаман. Коом кыйрап жатканда араларынан Лут пайгамбар жана эсеби бир үй ээлеринчелик эле болгон ыйман келтиргендер куткарылды. Азирети Луттун аялы ыйман келтирбегени үчүн ал да кыйрады. Биз да аны жана аялынан сырткары бардык үй бүлө мүчөлөрүн куткардык. Аялы четке каккандар менен бирге калган эле. Биз алардын үстүнө таштарды жамгырдай жаадырдык. Кара, күнөөкөрлөрдүн акыбети кандай бүттү. Ушундайча Лут алейхиссалам аялынан сырткары бардык туугандары жана ага ыйман келтиргендер менен бирге куткарылды. Бузуку коому болсо жер менен жексен болду. Худ сүрөсүнүн 82-аятындагы ушундайча биздин азап келгенде үстүн астына кылдык, үстүлөрүнө бышырылган таштарды жаадырдык сөзү менен Лут коомунун башына келген апааттын көрүнүшүн Аллах Таала бизге ачык баяндады. Аяттын башында келген үстүн астына аңтарып койдук деген этиш ал жердин катуу жер титиреп, жер менен жексен болгонун айтып жатканы белгилүү. Апаат болгон жердеги Лут көлү ушундай чоң апаат болгонуна байланыштуу ап-ачык далилдерди камтыйт. Археологдор бул боюнча мындай дешет. Бул аймакта өтө чоң чөгүү, жарылуулар, жамгырлар, оттор, чагылгандар, газдардын себебинен өтө коркунучтуу жер титирөө болгондуктан Лут коомунун шаарлары жер астына көмүлгөн эле. Аяттын уландысында үстүлөрүнө бышырылган таштарды жаадырдык деген сөзү болсо, Лут көлүнүн жээгинде вулкан жарылуусу жана анын натыйжасында бышырылган чоң таштар болуусу мүмкүн. Бул окуя Шуаро сүрөсүнүн 173-аятындагы үстүнө жамгыр жаадырдык, эскертилип коркутулгандардын жамгыры кандай гана жаман деп билдирилген. Лут көлүндөгү ап-ачык белгилер чындыгында чоң мааниге ээ. Куранда баяндалган окуялар жана билдирүүлөр көбүнчө жакынкы чыгыш, Араб жарым аралы жана Мисирде болгон. Айрыкча бул жерлердин ортосунда Лут көлү бар. Куранда айтылган Лут коомуна тийиштүү окуя болжол менен миладийден мурунку 1800-жылдарда болгон. Изилдөөчүлөрдүн археологиялык жана геологиялык изилдөөлөргө таянып айткан далилдеринде Лут коому жашаган Содом жана Гоморе шаарлары Сиддим өрөөнү жана Лут көлүнүн эң башында болгонун жана учурда бул жерлер аябай кең жана тегиз жер болгонун айтышат. Лут көлүнүн эң таң калыштуу жери болсо Куранда айтылган Лут коомунун кыйроосун көрсөткөн өзгөчөлүктөрү. Лут көлүнүн чыгышында бир тилге окшогон жер көлдүн ичине чейин созулат. Арабтар бул жерге лисан, тагыраагы тил ысымын ыйгарышкан. Бул жерде суунун астында кудум сууну экиге бөлгөн, бирок көрүнбөгөн бир дөңсө бар. Бул жарым аралдын оң жагында түбү 400 метрге жеткен, тереңдикте болсо сол тарабы таң калыштуу тайыз. Акыркы жылдарда өлчөнгөн маалыматка карасак, бул жер болгону 15-20 метр экенин билебиз. Кийинчерээк пайда болгону аныкталган бул төмөн аймак жер титирөөнүн натыйжасы жана массалык чөгүүнүн белгиси. Мурда Содом жана Гоморе болгон тагыраагы Лут коому жашаган жер мына бул жер.
Lut коомунун издери көзгө да көрүнөт. Өлүк деңиздин жээги менен баскан кезде, күндүн нуру сууга чагылышканда адам таң калыштуу нерселерди көрөт. Жээктен бир аз гана алысыраакта суунун ичинде дарактар турганын көрөт. Булар да көлдүн болушунча көп болгон тузунун консервалык азыктары. Көлдүн тереңиндеги жашыл түстөгү дарактардын сөңгөктөрү менен дарак калдыктары өтө эски. Ошол дарактардын жалбырактары бир кезде жашылданып гүлдөп турган жер тагыраагы Сиддим өрөөнү ал жердин эң кооз өрөөндөрүнүн бири эле. Рум сүрөсүнүн 3-аятында бул аймакты ишарат кылып Аль-Ард дүйнөнүн эң төмөн жери деп айтылат. Ошондой эле дүйнөнүн өнүккөн техникалары менен изилдегенде да ал жер дүйнөнүн эң терең жери болуп, Кур'ани Каримде айтылгандай Лут көлү экендиги аныкталган. Мындай геологиялык чындыкты Куран түшүрүлгөн доордун адамдары билүүлөрү мүмкүн болбогондуктан бул жаңа ачылган чындыктар Курандын Аллахтын сөзү экендигин далилдеп жатат. Лут көлүнүн өзгөчөлүгү туздуулугу 30% болушу. Мына ошондуктан көлдө эч кандай балык жашабайт. Бул лаанатталган көлдө жаныбарлардын да жашабашы өзүнчө бир сабак алчу нерсе. Көлдөн жагымсыз жыт чыгып турат. Бул көлдүн айланасында жасалган жийиркеничтүү күнөөлөр ушундай көрүнүш менен адамзатка тартуулагандай. Бул окуяны угуп, сиздин оюңузга бир нерселер келбедиби? Албетте, азыркы учурда да андай ыплас бузук ишти кылгандар өтө эле көп. Баарын эскербесек да, жакында эле болуп өткөн Олимпиада оюндарынын ачылышында кандай гана шермендечилик, аял эркектин, ата-эненин, бир үй бүлөнүн абийирин жокко чыгарып, шайтандын жолуна түшкөндөр өздөрүнүн ыплас иштерин таңуулашып, аны баардык дүйнө жүзүнө кадимкидей көрүнүш катары көргөзүшүп, мусулман элине, урук тукумуна кандай гана жаман таасирин тийгизген маскаралык көрсөтүштү. Эми ойлонуп көрүңүз, сиздин уулуңуз, кызыңыз же иниңиз, айтор кимиңиз болбосун муну көрсө кандай таасир алышы мүмкүн? Адамга чөрөсүнүн таасири чоң деп бекеринен айтылбаса керек. Бул бузук кулукту колдогондор да бар десем таң калбайсыз, туурабы? Жада калса эң бай, эң чоң мамлекеттер колдоп беришет. Мына ошолор инсанияттын, коомдун бузулушуна, жок болушуна себеп жаратышат. Жана инсанияттын душманы десек да жаңылышпайбыз. Кандайча десеңиз, мисалы эң эле элементардык нерселер эркек менен эркек, аял менен аял бирге болуп, же эркек өзүн кыз саноосу, кыз өзүн эркек саноосу, айтор айтканга да тил барбайт. Ушундай нерселер болуп жатса, кантип бир үй бүлө куралып, урук тукумун улап кеткен балдар төрөлмөк эле. Анан дагы да коркунучтуусу, жогоруда айтып өткөнүбүздөй, Лут алейхиссаламдын коомуна жеткен азап бир түндө эле шаар көтөрүлүп, адамдардын үстүнө көмкөрүлүп калуусу сыяктуу бизге да жетип калышынан сактаналы. Албетте Аллах мындан да жаман азап чектирүүгө каадыр. Ушул жерде айтышыңыз мүмкүн, кантип эле биз коркушубуз керек? Ал нерселер башка мамлекеттерде болуп жатпайбы? Анан дагы биз туура жүрөбүз, андай нерседен алыспыз го деп. Муну айтканыбыздын себеби, мындай ыплас адамдар биздин да өлкөбүздө жок эмес. Жада калса миңдеген ушундай адамдар бар экенин маалыматы барлар айтып эле келишет. Андайларды колдош керек дегендер да жок эмес. Эгер бир коом күнөө иштерди кылып жатса жана аларга бале келе турган болсо, ал коомду эскертпей, өзүм аман, өзүм түз жүрсөм болду деген адамга да ошол бале келет делет динибизде да. Андыктан андай чектен ашкан ыплас иштерди жасаган адамдарды колдон келишинче ал жолдон кайтарганга аракет кылып, эң эле болбоду дегенде жүрөгүбүз менен жаман көрүшүбүз керек. Ошондо бир инсандык, мусулмандык милдетибизди аткарган болобуз. Булар боюнча кийинки чыгарылышта дагы да кенен токтолобуз буюрса. Сиз болсо ушундай видеолорду дагы да көп чыгып, мындай чындыктарды дагы да көп адам көрсүн десеңиз, катталып, бөлүшүп, жактырып кетиңиз.